Президент Садыр Жапаров Сеулда Кыргызстан менен Кореянын инвестициялык диалогуна катышып, анда Кыргызстанда мамлекеттик башкарууну модернизациялоого, жагымдуу инвестициялык климатты түзүүгө жана санариптештирүүгө багытталып жүргүзүлүп жаткан реформалар тууралуу кеңири айтып берди. Президент өз сөзүндө Кыргызстанда ишке ашырылып жаткан Камбар Ата биргесин куруу, Чакан жана Орто гидроэлектростанцияларды ишке киргизүү, ошондой эле Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу сыяктуу ири инвестициялык долбоорлорго токтолду. Ал кореялык компанияларды бул стратегиялык долбоорлорго катышууга чакырып, Корей технологиясын киргизүү, эки тараптуу кызматташуунун жаңы перспективаларына чарын белгиледи. Андыктан мамлекет башчысы белгилегендей Кыргызстанда жагымдуу инвестициялык чөйрөнү түзүү үчүн бир катар мыйзамдык чаралар, анын ичинде жеке ишкерлердин, чет элдик инвесторлордун укуктарын коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынгандыгын айта кетти. Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучуларга Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүнө арналган видеоролик көрсөтүлүп, презентация жасалды. Андан соң ишкерлер кыргыз делегациясынын мүчөлөрүнө суроолорун беришти. Андан кийин эки тараптуу документтерди алмашуу азем болду. Форумдун соңунда президент кореялык бизнес өкүлдөрүн Кыргызстанга келип кетүүгө чакырып, өлкөнүн эл аралык кызматташтыкка ачыктыгын жана инвесторлор үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү белгилеп өттү.